Саламатсыңарбы балдар? Нарын районунун Актан Түнөк атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Жаныш кызы Гүлжамал. 8 класс кыргыз адабияты. Балдар, 9 кайрык, 1000 кыял, чоң кербез аттуу жана башка көптөгөн залкар күүлөрдүн Алымкан, Дүнүйө, Өмүр жана башка ушу сыяктуу атактуу ырлардын ээси ким деп ойлойсуңар? Бул кайсы эл ырчысы? Бул Токтогул Сатылганов. Сабактын темасы Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармачылыгы. Сабагыбыздын максаты: залкар акын Токтогулдун өмүр баяны, анын ырлары, күүлөрү жана башка эмгектери тууралуу маалымат алабыз. Акындын эли жерин сүйгөн патриоттугун көрөбүз. Өмүр, өлүм, сүйүү сыяктуу түбөлүктүү темалардын акындын чыгармачылыгында ачылышын, анын деги эле кандай темада ыр жаратпасын ийине чыгара сүрөттөгөнүнө ынанабыз. Залкар акындын өмүрү жана аталган ырындагы баалуулуктарды турмушта пайдаланууга аракет кылабыз, үлгү катары колдонобуз. Эми балдар, бул видеодон Токтогул Сатылгановдун өмүрү тууралуу кыскача маалымат ала аласыңар. Токтогул Сатылганов 1864 жылы азыркы Токтогул районуна караштуу Кетмен Төбө өрөөнүндөгү Сасык Жийде айылында туулган. Өз заманынын аң сезимдүү, кыраакы, терең ой жүгүртө билген инсаны катары Токтогул элдин кайгы-муң, ой санаасына себепкер социалдык калысыздыкты, курч маселелерди көз жаздымында калтырбай ырга салган. Ал өз чыгармаларында жашоо турмуш жөнүндө философиялык көз караштарын да чагылдырган. Токтогул элдик озеки чыгармачылыкта салттуу болуп эсептелген санат, арман ырларын ирилетип, чоң чыгармаларга айланткан. Токтогул Сатылгановдун алгачкы Кедей кан аттуу китеби 1938 жылы Казань шаарында басылып чыккан. Ага чейин 1928 жылы Кыргыз Автономиялык Республикасынын агартуу боюнча элдик комиссариаты Токтогулду Фрунзеге чакыртып, комуз менен аткарган 18 чыгармасын жаздырып алган. Токтогул Сатылгановдун элеси Кыргыз Республикасынын 100 сом номиналдык банкнотуна түшүрүлгөн. Мындан сырткары балдар, Токтогулдун чыгармачылыгы боюнча интернет булактарынан дагы таанышсаңар болот. Эми үй тапшырмасын алгыла. Токтогул Сатылгановдун өмүрү жана чыгармачылыгын китебиңерден толук окуп чыккыла. Токтогулдун ырларын жана күүлөрүн уккула. Бул боюнча интернеттен маалыматтарды алсаңар болот. Анын ыр күүлөрүн тизмелеп, аталыштарын айтып бергиле. Токтогулга табият ырды канча берсе, комуз күүсүн андан да көп берип салыптыр. Анын жасаган комузун керегеге жөлөп койсо, өзүнөн өзү үн чыгып, булбул сайрайт, кишиче сүйлөйт. Мындай уламалар акындын көзү тирүү кезинде эле эл арасында көп айтылган. Көңүл бурганыңарга рахмат, саламатта калгыла.